Kırgızstanda Nарын областында Ақтала деген район бар. Ақтала районунан чыккан жалгыз туңгуч генерал-майор Садыров Максатбек Ажымалиев жүрдү. Кыргызстанда Союздун мезгилинен бери эрдик көрсөтүп, эң күчтүү аскер кошундарын жетектеп башкарып командир болуп жүргөн генерал-майор Асанбеков, Алымкожоев Асанбек Туңгучбаевич жүрдү. Бул киши бул жерде турат. Максат Ажымалиевич, тура бериңиз, мен айтам бир сөз. Тура бериңиз. Дагы кимдер бар, мен азыр сырттан көрбөй атам. Мына ушул кейстерде жазыптыр. Эмне үчүн Мадумаровду жалаң генералдар коштоп жүрөт деп. Себеп бул генералдар 25 жыл чемодандын үстүндө жашап жүрүп генерал болду. Кабинетке кирип генерал болгон эмес. Же ээлеген кызматына жараша генерал болгон эмес. Афганистанда да, Баткенде дагы көкүрөгүн тосуп жүрүп генерал болгон азаматтар, жигиттер ушулар. Мен сыймыктанам, ушундай генералдар бар. Себеп биздин башкы койгон максатыбыз Кыргызстандын ички жана тышкы коопсуздугун камсыз кылуу, Кыргызстанда темирдей тартипти орнотуу, Кыргызстандын чегарасын бекемдөө, Кыргызстандын жарандарына бейпил өмүрдү камсыз кылуу деп. Дал ушул генералдар менен биз тартипти да чыңайбыз, чегарабызды да чыңайбыз, коопсуздукта да чыңайбыз. Мен ошон үчүн генералдар бир сүйлөйт, артка кайтпайт. Саясатчы Мадумаров дагы бир сүйлөп артка кайтпайт. Ошон үчүн пикирибиз бир.